бийлик алмашат, бирок эч өзгөрүү жок да. Анан ушул митинг кылып, революция кылып эле алмаша бергени менен эч өзгөрүүнү эл көрбөй атат да, жоон териси менен сезбей атат да. Бирок чоңдор мамлекет башчылары айтып атат, өнүгүп атабыз деп эле баягы капкаяктагы өнүгүүнүн жолдорун айтып атат да. Бирок карапайым калк жоон териси менен сезбей эле баягыдай эле турат да. Ушинтип эле революция кылып, өзгөртүп эле ушундай эле кете берсек эмне болот? Ошого оюңуз кандай? Кечээ 19-unda дагы митинг кылабыз дешпедиби? Негизи мыйзамдан алганда переворот, революция, төңкөрүш бул мыйзамга жатпаган нерсе да. Переворот экологиялык, экономикалык, анан саясий кризиске алып барат. Анан кайра переворот боло берген жерде саясий бая стабилдүүлүк жок болгондугуна байланыштуу ал жерге инвесторлор келбейт ал мамлекетке. Ал мамлекеттер менен өнүккөн мамлекеттер кандайдыр бир өнөктөштүк келишимдерди түзбөйт. Бизде 2005-жылдан бери клановый переворот болуп келген. Ошол эле Акаев кетти, анын артынан Бакиев келди, мындайча айтканда клановый переворот бул мамлекеттик кандайдыр бир өнүгүү перевороттору болгон жок. Бул ошол эле Акаев түштүк кландарына көңүл бурбай койду, анан алар бийлик жактан, байлык жактан бир аз кысылды, анан элге акча бере калды, элди чыгарып кандайдыр бир популисттик бир жарыяларды жасап, пропаганда жүргүзүп, Акаевди каралап жамандабаны кетиришти, бирок ошол эле системаны өзгөртпөстөн эле Акаевдин ордун өздөрү ээлеп, ошол эле Акаев алып келген инвесторлорду кетирди, өздөрүнүн инвесторлорун алып келди, өздөрүнө ылайыкташтырып, баягы бийликти колдоно башташты да. Өздөрүнүн үй бүлөсүн көтөрмөлөп, өздөрүнүн кишилерин алып келип, бул баягы влиятельный болуу, баягы бийлик жүргүзүү максатында эле, дөөлөт күтүү максатында эле.